Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында мамлекеттик мекемелер менен биргеле сот системасы да санариптешүүдө. Маселен, соттук отурумдардын калыс өтүүсүн камсыздоо үчүн сот залдарына аудио жана видео жабдыктар орнотулуп жатат. Сот актылары, протоколдор, чечимдер электрондук форматка өткөрүлүп, сайтка жайгаштырылууда. Мындай өзгөрүүлөр өз кезегинде бул тармактагы коррупцияга бөгөт коюп, жемкорлуктун алдын алат. Соттук укуктук реформа тууралуу кийинки сюжетте. Соттук укуктук реформанын негизги максаты сот адилеттүүлүгүн орнотуу, жарандарыбыздын укугун коргоо болуп саналат. Негизинен сот реформасы 3 багытта жүргүзүлүүдө. Алар мыйзамдык базаны чыңдоо жана жаңылоо, татыктуу кадрларды тандоо. Үчүнчүсү сот системасын заманбап технология менен камсыздоо, санариптештирүү. 1 январдан жаңы кодекстер ишке кирди. Жазык кодекс, жазык процессуалдык кодекс жана башка кодекстер. Ошол эки жаңы кодекстерди ишке ашыруу боюнча соттор тарабынан абдан көп жазык иштер кайрадан каралып чыкты. Миңдеген иштер каралып чыкты. Жаңы кабыл алынган кодекстер боюнча жеңил кылмыш иштери 1, 2, 3 инстанцияларда кайрадан каралып чыкты. Жаңы кодекстер боюнча сот системасы гумандуулукка умтулат. Анткени менен бардык иштерде эле жеңил жазалар бериле бербейт. Бул категорияга кирбеген кылмыш иштери да бар. Ошондой эле жазык процессине тергөөчү сот деген жаңы фигура киргизилди. Бул фигура эмне себептен киргизилген? Анткени азыркы иштеп аткан жазык процессуалдык кодексте сотко чейинки өндүрүштө жазык иш боюнча соттук көзөмөл, соттук контроль жүргүзүлөт. Ошо соттук контролду аткаруу алкагында ушул эки тергөө судьясы ушул эки функцияны аткарат. 2019 жылдан тарта иштей баштаган жаңы кодекстер укук коргоо органдарынын, сот бийлигинин ишинин ачык айкындуулугун камсыз кылууга, коррупциялык тобокелдиктерди кыскартууга багытталган. Бул кодекстерде жоруктарды жасагандарга эркиндигинен ажыратуу каралган эмес. Айыппул, коомдук жана түзөтүү иштери каралган. Мурда болсо мындай жоруктар оор кылмыштар менен бирдей каралып, тергөө 2-3 жылдап создугуп жүргөн. Жаңы иштей баштаган кодекстерде айрым кемчиликтер да бар. Бирок буларды түзөтүү жана иштөөсүн мониторинг жүргүзгөн атайын жумушчу топ да иштеп жатат. Ушу кодекстер толугу менен иштеш керек. Толугу менен иштеп, укук коргоо системасында кылмыштуулук боюнча күрөшүү боюнча мындай эффекттер болуш керек. Элдер, адамдар сезиш керек бул соттук реформанын болгонун. Алар өзүнүн эмесинде сезиш керек болуп атат да. Бул боюнча дагы көп кичине убакыт керек. Ушу кодекстердин жаңы системалары иштеп, кандай бир жеңилдиктер болуп, мамлекетте бир ушул тармакта бир жакшы жетишкендиктер болот да. Өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында сот системасы да заманбап технология менен жабдылып, санариптештирүү жолуна түшүүдө. Сот залдары аудио, видео система менен жабдылып, отурумдар онлайн тартипте жүрүүдө. Өз кезегинде мындай кадам бул тармактагы жемкорлукту алдын алып, ачык айкындуулукка жеткирет. Автоматташтырылган маалымат системасы киргизилип атат. Бардык жергиликтүү райондук соттордо киргизилди. Эми азыр 2 инстанция апелляция обл соттордо киргизип атабыз биз. Аны дагы түшкөн иштердин баарын электрондук вариантта киргизилет. Биз кайсы бизде категорияда иштер болот, кайсы мөөнөттө каралып атат, мөөнөттөрү сакталып атабы же бузулуп атабы, эмненин негизинде ошонун баары ошол электрондук форматта бизге жардам берет. Сот отурумунда кабыл алынган чечимдер, протоколдор, сот актылары бардыгы электрондук форматка өткөрүлүп, сайтка жайгаштырылат. Архивдик материалдарда акырындык менен электрондук форматка өткөрүлүп, алар да жайгаштырылат. Ар бир жаран кирип таанышса болот. Бизде мурун эле сайт акт сот кейжи деген бар. Аякта сот актыларынын баары жайгаштырылып атат. Биз аны дагы судьяларга баарына өткөндө ошо ком кейжи дагы өзүнүн баасын берген. Кандай судьялар канча сот актыларын ошо сайтка жайгаштырып атат. Бул дагы ошо ачык айкындуулукту көрсөтүп турат. Ушул жылдын 11 мартында судьялардын 11 курултайы өттү. Анда өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков сот системасы таза иштегенде гана өлкөдө акыйкатты орноп, элдин бийликке карата ишеними бекемделерин айткан. Сот системасында жүргүзүлүп жаткан реформалар өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизет. Сот адилеттүүлүгү орноп, мыйзам үстөмдүк кылган өлкөгө инвесторлор да кооптонбой келет. Жазгүл Жакшанова, Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.